Assalamu alaikum, hormatly dostlar, hormatly mekendeşler. İş mına ушундай. Погода сонун жүрүп атат. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Баштадыңыздарбы? Кантиңиздер болуп атабы? Окшошуп атабы? Но до конца толтуруп чыктыңызбы? Канча толду азыр? 3 толдубу? Силер бир күндө эле бүтүрүп коет окшойсуңар. Өтө катыш деген усталар экен да. Я. 2 күндө? Машалла, машалла. Сонун. Миксер иштебей атабы? Миксер болбой атабы? Миксер болбой атабы? Атак миксер өзү иштеп атабы? Жарайбы экен? Семент кандай? Жакшы эле кошулуп атабы? Нормада кошкула, нормада. Да берки ака гана? Аш? Обедпи? Обед болу эле кой эми таң атты. Я. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, мына Кудай буйрса дубалы толуу менен бүтүп сесма поиску башталды. Мына азыр уже бүгүн бетон иши башталган. Кече Апаловка арматураларды койгон. Мына көрүп атасыздар, 4төн арматуралар чыгып турат. 12лик арматура таштадык. Эми колдон келишинче ушул 12лик арматурдагы метри 41 сомдон экен. Мына кече күнү 20 000 сомдук арматура алып келгенбиз. 22 000 сом болгон каркас-парказдар менен. Бул арматура еще жетпейт. Бул жарым эле. Арматура ушунчалык көп кетти. 600 метр арматура алып келгенбиз. Фундаментке 1700 метр арматура кеткен. Ушунчалык темир көп кетет экен арматура. Бирок арматура да ушунчалык кымбат экен туугандар. Мына азыр колонналарын куюп атат. 3 стойка колоннаны уже куюп койдук деп атат. Жалпысынан бул жерде 16 колонна бар. Кудай кааласа 2 күндө колоннаны куюп койгудай. Анан үстүнө Апаловка коет дагы сесма поясын куят. Мына ушундай туугандар. Иш сонун жылып атат. Свет өчүп калса дагы, миксер токтоп калса дагы моментип колдор менен ишти кылып атышат иншалла. Ушундай туугандар. Биз азыр алыска кетип бараттык элек. Ошентсе да бир жумуштан кабар алып кетейин деп келип турган чагым. Мынакей көрдүңүздөр, санузели бүткөн. Мо тушундагы эшикке, туалетке кирет. Оң жакка кирсе раздевалка, ванна, эме душ. Мен кирип көрөйүнчү, көргөзөйүнчү. Мына киргенде могул жер раздевалка. 2ге 2. Бул жагы да ошол эле размер. 1.80ге 2 болуш керек. 1.80ге 2 болуш керек. Бул жагы душовой болот. Мына ушундай туугандар. Кандай жакшы элеби? Таар эмеспи, кичинекей эмеспи? Колдон келишинче туугандар иншалла. Мына ушундай. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, кылымга арыккан момун мусулман бир туугандар жана жүрөгү мээримге толгон жоомарт инсандар. Мына Кудай буйруса иш токтоосуз жылып атат. Биз бир гана курулуш менен эле алек болуп калбастан арабызда дагы көптөгөн иштер жылып атат, көрүп атасыздар. Кайрылууларга барып, колубуздан келишинче бир жылмаюу тартуулап жүздөрүнө колдон келишинче аракет кылып атабыз. Мына биз азыр Талас областына, мына азыр бүгүн эртеме 8-де чыгышыбыз керек, азыр 11-де уже чыгып атабыз, Кудай насип этип. Талас областына мен такыр бар эле экем, анткени Талас областынан бир дагы кайрылуу болбоду эле. Бир дагы бизге кайрылуу түшкөн эмес эле. Кече жакында бир ушул балдар үйүнөн, жатак мектептен ушундай жакырлардын балдары окуган мектеп бар экен, ошол жерден кайрылуу түшкөн. 2-3 жолу кайрылды эле. Мына азыр ошол жерге машинага болушунча кийимдерди салып, Алматыдан келген кийимдер, кече Дордой базардан айткан эжеге салган кийимдер, майда чүйдөлөрдү алып алып, ошол жакка кетип баратабыз. Талас областынын элине дагы колубуздан келишинче бир аз болсо дагы бир кымындай болсо дагы бир ушундай салымыбыз болуп калсын. Дагы да биз көптөгөн жардамдарды беребиз иншалла. Баягындай аябай муктажы кайрылган болсо,
дайыма барып колдон келишинче жардам берген даярбыз. Урматтуу туугандар, бизде могу комплекс жүрүп атат. Өтө чоң муктаждар комплекси түшүп атат, көрүп атасыздар. Бул иштен бошош чындыгында кыйын болуп атат. Бул иштен бошоп башка иштерге аралашып, башка адамдардын көңүлүн алыш мен үчүн өтө оор болуп калды, урматтуу туугандар. Туура түшүнүңүздөр. Кээ бир инсандар салым кошуп атасыздар, жардам берип атасыздар, бирок жардам бергенден кийин сиздерге дагы мен жакшынакай рахматымды да айта албай атам, анткени жетише албай калып атам. Канча адамдар жазып атпайбы бул жакта, жүздөгөн адамдар жазып атат, анын баардыгына биз жазып жетише албайт экенбиз. Анын үчүн бирөөнү коюп коюшум керек экен, дайым ушул интернет соц тармактарын карап отур деп. Андай бизде жок, андай шарт пока жетише элекпиз. Ошентсе дагы жумуштан кийин кечкисин 1 саат 1-2 саат телефонго убакыт бөлүп, жазгандарга аракет кылып жооп берип, колубуздан келишче күнөө 100 адам WhatsAppка, 100 адам Одноклассник, Facebook, Instagramга жазса, анын баардыгына жазып жетише албайт экенсиң. Колдон келишче аракет болуп атат туугандар. Капа болбоңуздар. Түшүнүңүздөр. Туура түшүнүү менен кабыл алыңыздар, урматтуу мекендештер. Биз азыр ушул Талас областына сонун болуп чыгып кетип атабыз. Иштен келип кабар алып турам. Көрүп атасыздар иште кандай жүрүп атканын, эмне жасалып атканын сону карап турасыздар. 1, 2, 3 сесмопоезд колонна көтөрүлүп тур. Жалпысынан 16 колонна бар дедим. Үстү сесмопоезд бүтүп калса, анын плитасын кече сүйлөшкөм, туугандар. 24 штук плита кетет экен. 24 штук плитаң ар бир плита 6000 сомдон экен. 140 миңден ашык акча болот экен. Эртең анын жетекчилиги Кудай буйруп калса, өзү келип дагы бир аз түшүп берет. 144 миң бойдон бербейт. Жок дегенде эле, жок эле дегенде мен ишенем, 20 миң түшүп берет. Мен ушу 120 миңден тегерегинде болсо керек деген ниет бар. Урматтуу туугандар, сиздердин 1 сомдон салган, 5 сомдон салган, 100 сомдон салган аманатыңыздар менен бүгүнкү иш салынып атат. Бүгүнкү жумуш жүрүп атат. Бул жумуш бүгүн жөнөкөй гана көрүнүш болушу мүмкүн. Бул курулуш. Бүгүнкү күндөгү бул курулуш убагы келгенде тарыхта калат, урматтуу туугандар. Тарыхтын ар бир барактарына сиздердин дагы аты жөнүңүздөр жазылып калсын, урматтуу мекендештер. Мен ушуну гана Кудайдан суранам. Убагы келип ушул жер тарых болот. Ошондо тарых барактарын ачып турганда ушу Палянчаев, Палянча аты жөнүңүздөр ушул жерге жазылып турган болсо, эмне деген бакыт, Биз акыреттик жашоого мына ушул иштерибиз менен барабыз. Мен бул сооптордун сиздерге маанисин айтып кетейин да. Инсандар ар кандай сооптор жасап атат, ар кандай ихсандарды кылып атат. Пенделер. Бирок сооптун ар кандай түрү болот, урматтуу мекендештер. Жаман эмес, сонун соопту ээ болуп атасыздар, сонун соопко жасап атасыздар. Жакшы иштерге себепчи болуп атасыздар. Бирок күнүмдүк оокатка себепчи болгон сооп, мисалы айтканда, бүгүнкү мына биз алып барып аткан кийим, продукта же болбосо бүгүнкү турмушундагы маселеси чечилүүчү, кыска маселеси чечилүүчү дары дармек болушу мүмкүнбү, же болбосо ушундай продукта маселеси, ушундай нерселери биз өзүбүз могул көзүбүз тирүү турган маалда дарегибизге ошол сооптор жазылып турат экен. Урматтуу мекендештер, могул салынып аткан мекемелер, мечиттер, муктаждарга салып берген үйлөрүбүз, муктаждарга салып берген, чыгарып берген сууларыбыз, жолдорубуз, көпүрөлөрүбүз, садиктер, бала бакча, мектеп жана башка мекемелер, булар эл пайдалануучу чоң жумушка ээ болгон сооптор, урматтуу мекендештер. Биз кандайдыр бир убактар келет, эч ким кепилдик бере албайт бул жашоодо түбөлүк өмүр бою жашайм деп. Кандайдыр бир убактар келет, биз бул жашоодон кетебиз, урматтуу мекендештер. Эртеби кечпи кетебиз. Ошол кеткен кезде, биз акыреттик жашоого барган кезде дагы могул кылып койгон иштерибиздин сообу дарегибизге жазылып тура берет экен, урматтуу мекендештер. Анткени буну эл пайдаланып атпайбы? Бир эмес канча эл пайдаланып атпайбы? Суусун ичип, суусу менен жашап атат. Могул үйдү пайдаланып жашап атат. Жаан чачындан, күн ысыктан, каар жамгырдан жашынып, бул жерде канча семья жашап атат. Мына ошолордун дуасы, ошолордун батасы, ошолордун ушул жерде аман эле жашагандыгы, амандыгы сиздердин дарегиңиздерге. Бардыгыбыз кетебиз. Бул акыйкат нерсе, бул чындык нерсе. Бул өлүмдөн качпашыбыз керек. Өлүмдү биз кайра даярдык менен күтүшүбүз керек. Бардыгыбыз кетебиз. Эртеби кечпи.
ошол кезде, ошол жакта кетип турган кезде мына ушул кылып койгон иштерибиздин сооптору дарегибизге жазыла берет экен да, урматтуу мекендештер. Ушуну терең ойлонойлу да. Мен ошон үчүн бүгүнкү күндөгү 5 күндүк өмүрдүн жыргалчылыгын эмес, 5 күндүк жыргал жашоонун жыргалчылыгын эмес, акыреттик түбөлүк алжак. Түбөлүк жыргал жашоонун, ошол жактагы жыргал жашоону ойлонуп, мына ушул жумуштарда жүрөбүз да, урматтуу мекендештер. Биз бул 5 күндүк өмүрдө минип жүргөн машинабыз, кийип жүргөн кийимибиз, же болбосо сүйүп жүргөн сүйгөндөрүбүз, же болбосо кабат-кабат жашап аткан үйлөрүбүз, акча эсептеп аткан байлыгыбыз ким үчүн кызык болсо кызыктыр, бирок мен үчүн ал нерсенин бириси да кызык эмес, урматтуу туугандар. Билбейм негедир ушундай болуп калды. Акыркы убакта эч нерсеге көңүл жок болуп калат экен. Мен дагы бир убакта ушу кээ бир инсандар катары дүйнөнүн артынан куугам. Россияда өзүмө эл катары эле условия түзөйүн, башка кылайын деп 4 жыл, 5 жыл ошол жакта эмгектенгенмин. Ушунчалык кийлигишкенмин. Жада калса өзүмдүн ата-энем менен бир жумада бир жолу эмес, 2 жумада бир жолу сүйлөшүп калган убактар болгон. Бир айда ашып барса 2 эле жолу сүйлөшүп калган убактар болгон. Айлык алганда анан аванс алганда эле сүйлөшүп калгам. Мына ушундай даражага жетип калгам. 2 күндүн биринде чалып турсам, болгон 50 сом эле акчам кетмек. Бирок ошол нерсени кыла албай калгам, чындыгындачы. Чын ушундай нерсеге барып калганмын. Бирок Кудайга шүгүрлөр болсун, баягындай ал барганыбыздын себеби дагы ошол ата-энебизди, үй бүлөбүзгө жана өзүмө шарт түзөйүн, күнүмдүк оокатка иш кылып коеюн деп ошо 4-5 жыл бир туугандарым менен иштеп, Кудайга шүгүр, иштедик, условияны түздүк, жана башканы кылдык, Кудайга шүгүр. Бирок кууп жүрө берет экенсиң, ал качып жүрө берет экен. Ал сен кууган нерсенин аягына жетпейт экенсиң да. Мына ушундай экен. Ал сага эч качан жеткирбейт экен. Айтайын дегеним, ошол кууп жүргөн дүйнөбүз бир убактар баары эле калат экен да. Билбейм негедир бизге, лично мага бүгүнкү күндө энелер, ыйлап аткан апалар, көз жашын төгүп аткан мекендештер, момун мусулман бир туугандар кыргыз элимдин колун жазып, кече сага жалдырап, ыйлап кайрылып, мага да жардам берип койчу деп кайрылган эне, бир туугандар бир аз убакыт өткөндөн кийин, муктаждыгы маселеси чечилгенден кийин, жанагы эне, жанагы бир тууган колун жазып, жанагы инсан ушунчалык көзүнө жашын шорголоктоп төгүп, менин ден соолугумду, менин өмүрүмдү сактап калганы сен себепчи болдуң. Сен болбосоң мен кантер эле маймедер деп ушундай ыйлаганда, урматтуу туугандар, ал нерсеге эч нерсе жетпейт экен да. Билбейм, мага ошондой экен. Сиздерге деле ошондой болуш керек. Сиздер дагы бир ошондой эмеге, сезимдерге мындай туш болсоңуздар, балким билесиздер. Балким туш болуп жүрөсүздөр, билген адамдар көп толтура. Ал нерсени сөз менен айтып жеткире албайсың. Ал нерсенин алдына ушунча эл бата берем деп туруп, бул жакта бир байлык, машина, дүйнөнү коюп койгон болсо, кээ бир инсандар ошол дүйнөнү тандашы мүмкүн. Бирок мага ал нерсе кереги жок, кызыгы жок болуп калды да. Негедир? Алла таалам ушул нерсеге буруп койгондон кийин ушундай болуп калат экенсиң, туугандар. Кадимгидей ушундай болуп калат экенсиң. Баягы кумар ойногон кумарчылар бар эмеспи? Кадимгидей азарт болуп калат. Ойнобосо ооруп калат. Мына биз ушундай болуп калдык да. Баягында мактанган деп коюн. Алла таалам сиздерди дагы ушундай биздей кылсынчы, мен ушуну суранат элем да. Кудайдан көп дуа кылат элем. Ушул нерсеге жеткирсин сиздер дагы. Бул өтө чоң бир бакыт. Мындай айтканда бул сөз менен жеткире албайсың. Сөзүм көбөйүп кетти, урматтуу туугандар. Мен мындай ушул нерсенин жыйынтыгы кандай болуп сиздерге кайтаарын айттым да. Сиздер бүгүн 5 сом, 1 сом салып, эртең ушул нерсенин акыбетин Кудайдан аласыздар, Аллахтан аласыздар. Бирок ага чейин дагы аласыздар да, пендеден. Мен ошону айттым сиздерге. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Ушундай анда эмесе, урматтуу туугандар, иш сонун жүрүп атат. Ишке ар бир жардам берип аткан элибизге Аллах таалам 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эгерде биз пендечилик кылып, кээ бириңиздерге көңүлүңүздөргө тийип, катуу сүйлөп, балким көңүлүңүздөргө тийип алган болсом, мен анда терең кечирим сурайм сиздерден. Аллахым өзү кечирген болсун иншалла бизди. Жана урматтуу туугандар, ушул жерге салым кошуп аткан 1 сом, 5 сом, 100 сом дуа кылып, колунан ким канча келгенин жардамын берип атат.
ошол инсандарга Алла таалам эки дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Эселеп соопторду жазган болсун иншалла, урматтуу туугандар. Мен сиздерге сөзүм менен эмес, Алла таалам сиздерге ыраазычылык нурун чачырат турган болсун иншалла, урматтуу туугандар. Мына ушуну гана айта алабыз. Мен сиздерге ушунчалык терең ыраазымын, анткени бизге ушунчалык ишеним көргөзүп, бир тууганыңыздарда ишеним көргөзүп, мына ушул иштер баштап эле койсок, сиздер колдоп отуруп, мына ушул иш жылып атат да. Мен ушунчалык ыраазымын. Ишеним көргөзүп, баягы баштаган ишибизди калтырып койбостон, артыбызда ушунчалык аракет кылып атасыздар. Мен ушунчалык терең ыраазымын сиздерге. Аллах ыраазы болсун, урматтуу мекендештер. Мен Кудайым буйрукса, кыргыз элим менен, момун мусулман бир туугандарым менен ушунчалык сыймыктанам. Аллахтын алдына барганда мен ушунчалык сиздер менен мындай башкача сезимде барам иншалла, Кудай кааласа. Барыңыздарга чоң рахмат, ана туугандар. Ушул ишке кимде ким жардам берип аткан болсо, терең ыраазычылыктар болсун. Дагы да эшик ачык, урматтуу мекендештер. Көп түкүрсө көл болот дейт. Көл толкуса сел болот дейт, урматтуу туугандар. Бул иш бир адамдын колунан, эки адамдын колунан келбейт. Жалгыз аттын туягынан эч качан чаң чыкпайт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, көпчүлүк болсо мындай иштерден далайын бүтүрөбүз иншалла. Биз бириксек, биз ынтымакташсак иншалла. Мына ушулга Аллах таалам жеткирген болсун. Барыңыздарга чоң рахмат, анда эмесе урматтуу мекендештер. Дуа кылып туруңуздар. Биз өтө узак жол, узак сапарга чыгып атабыз. 500 километр болуш керек. Кандуу жолго чыгып атабыз. Дуа кылып туруңуздар. Сиздердин дуаңыздарга мен дайым муктажмын. Аман эсен таласка барып, ишибизди аяна чыгарып, кайрадан үй бүлөбүзгө, ата энебиздин алдына аман эсен жетип келген Аллах насип эткен болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва